Sarıgulov Dastan Islamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Manasta minti айтылған, байырқының нарқы болбой, бабалардың салты болбой, өсөр қырғыз халқы болбойды деп. Таамай айтқан. Таамай айтқанда, минти айтқан, өткөндөрдүн даңқы болбой, тирүүлөрдүн барқы болбойды деген екен. Таамай айтылған. Біз өткен бабаларыбызды, өткен тарихыбызды даңқтай албасак, тирүүлөрдүн баркы болбойт. Биз өзүбүздүн санжырабызга кандайдыр бир кайдыгер мамиле кылабыз. Санжыраны бул тарых эмес дейбиз да. Санжыра тарых эмес, санжыра деген бул жөн эле баягы урууларды сүрүшүү катары кабыл алып келебиз. Тилекке каршы бүгүнгө чейин эле санжыра жөнүндө сөз болсо, бул кандайдыр бир уруучулукка бөлүп кеткен сыяктуу баягы туюм пайда болгондой сезилет да. Мына сөздү жыйынтыктап коелук. Тарых эң алды эл башкарган адамдарга керек да. Биздин депутаттарга, министрлерге, президенттерге керек. Эл башкарган адамдар райондук деңгээлде, областтык деңгээлде сөзсүз кыргыз тарыхын, наркын, салтын билсе, мындай кейиштүү абалга кыргыз учурабайт эле. Бул бир жагы. Бир жагы, эгерде калың эл билсе кыргыздын өзүнүн тарыхын, анда байма-бай конституцияны өзгөртүү референдумдарды эл колдобойт эле да. Анда эл айтат эле, биздин тарыхыбыз тереңи тетигиндей, биздин тарыхый тажрыйбабыз мындай. Ата-бабадан калган бизге акыл, кеп кеңеш мындай. Буга төп келбеген жолду биз колдобойбуз деп айтат эле да. Эң курдегенде элдин 30%, 40% ошону билсе, жанагы калп эле демократ деп өзүн атаган, батышка пулду курган саясатчыларды эл колдобойт эле да. Демек, бир чети бүгүнкү турмуштан өтө алыс. Кыргыздын 2, 3 миң, 4 миң, 5 миң жыл тарыхы эмне үчүн керек? Кыргыз өзүнүн тамырын, өзүнүн калыптанышын билип, кандай басып өткөн тарыхый жолу, кандай ийгиликтерге кайсы жол менен кыргыз жеткен, ошону таамай билсе, биз адашып, ар кайсы элдин этегине илешип, алардан жардам сурабай, аларды туурабай, биз өз жолубузга түшөт элек. Анын үстүнө, мына ачык айтыш керек, кыргыз орус болуп кете албайт. Өз тилин унуткан күндө дагы, орусча сайраганда дагы орус болуп кете албайт. Орустун тарыхы бөлөк, тамагы бөлөк, коом түзүлүшү бөлөк, жашоо тиричилиги бөлөк. Ошондой эле немис болуп кете албайт кыргыз. Түгүл мына коңшу, боордош, казак болуп кетпейт кыргыз. Кыргыз болгондо гана келечекке жол табат. Кыргыз кантип кыргыз болуш керек? Муну биздин тарыхыбыз чагылдырып атпайбы? Эми жанагы санжыра. Туура. Кыргыздын тарыхында кийинки 100 жылда бир топ санжыра чыкты. Булар тарых, бирок тарыхтын үзүндүлөрү. Тарыхта айрым бир окуяларга арналган маалымат. Негизинен албетте биздин уруулар жөнүндө маалымат. Бул абадай керек маалымат.
Ал эми эки санжыра бар. Бир санжыра бул Алымбектин Тургунбеги жазып кеткен санжыра. Бул басмадан толук чыга элек, үзүндүлөрү менен чыкты 2-3 жыл мурун. Бул накты тарых. Эмне үчүн Алымбектин Тургунбеги айткан санжыра басмадан чыккан жок. Анткени бул толук тарых. А тарыхта эмнени камтыган? Тарыхта кыргыздын жери кай жерде болгонун жазып атат. Кайсы кылымда, кайсы жерлер кыргыздыкы болгонун жазып атат. Албетте ал элдердин ортосунда жер талашты жаратпасын деген бир жакшы ой менен мүмкүн чыгарылбай жатат. Бир чети биздин бабаларыбыздын улуулугун, биздин бабаларыбыз мекенине кандай мамиле кылганын, биздин бабаларыбыз элге кандай кызмат кылганын, ушунун баарын ошо санжырада үлгү катары келтирилген. Ошон үчүн ал тарых. Ал басмадан чыккан жок. Экинчи тарых болгон санжыра мына сиз Кытайдан алып келген Төлөк Төрөкан аксакал жазган кыргыз эл санжырасы. Бул санжыра менен мен мурда тааныш эмес элем. Жакында 1-2 ай карап чыгып, өтө табылгыс китеп экен кыргыз үчүн бул санжыра. Эми сөзүбүздү курулай кылбай, даректүү сөз кылалы. Туурабы? Мына бул китепти ачып, биз башында эле мына кыргыз зар заман деген китеп жөнүндө, кыргыз зар заман баяны. Башында. Эми бу жерде эмне жөнүндө сөз болуп атат. Мына ушундан биз азыр даректүү кылсак, 15-чи бетин ачалы. Мына кыргыз зар замандын жазылышы жөнүндө дейт. Кыргыз зар заман деген бул китеп башында Бакабут деген жазуу менен жазылган. Тарых бир канча миң жыл өткөн соң көөнөрүп кетип, бул жазууну билген, окуган Моңолбай деген адам жалгыз калган. Мындан 1383 жыл мурун араб тамгалуу жазууга көчүрүлгөн. То есть биздин доордун 630-жылы көчүрүлгөн болуп атат. Мына 633 жылы таамай мезгил көрсөтүлгөн. Ошол 633 жылы Орхон Енисейде билим тааныйт, кыргыз Бакабут деп атат. Рун жазууларын окуган адам калбай калган деп атпайбы? Бирок бир тарых бир канча миң жыл өткөн соң эскерди дейт. Демек бул китеп качан жазылган? Бир канча миң жыл мурда жазылган. 1000 жыл эмес, 2000, 3000, 4000 жылдыр. Бул кайсы доорго барып атат? Эгерде 633 жылдан нары 2000 жылды кошсок, анда 2000 жыл биздин доордон мурда, 2500 жыл биздин доордон мурда жазылган экен. Бул эмне деген булак? Бул биринчиден Бакабут жазуу биздин доордон 2500 жыл мурда колдонулган, тараган дегенди туюндуруп атат да. Туурабы? Экинчиден ошол 2500 жыл биздин доордон мурдагы, биздин доордун 2000 жылын кошсок, 4500 жыл тарыхты камтыган деп атпайбы? Бул талашсыз далил. Кыргыздын тарыхы жөнүндө, кыргыздын байыркылыгы жөнүндө эч ким талаш албаган тарыхый далил болуп атат. Анан ошол 4000 жыл мурда эле кыргызда жазма болгондугу тууралуу. Жазып, өзүнүн тарыхын жазып калтырган. Андан ары шашпай айтып берем мен. Бул биз үчүн өтө керектүү маалымат, өтө талашсыз маалымат. Бул маалымат тарыхый илим менен төп келгенин азыр мен чечмелеп айтып берем. Мына ошондо карабайсызбы? 1383 жылы Абылкан Казы деген окмуштуу адам Моңолбайдын тапшырыгы менен чий калемде көчүргөн Бай Моңол которуп берген. Аты жөнүнө чейин жазылып атат. Ким жазды, ким которуп берди, канча каражат кетти деп.
Дагы ушуга байланыштуу ушул эле беттен окуп коеюн. 17 кылымда дейт. Көрбөйсүзбү? Зарыпбек султандын убагында. Зарыпбек хандын убагында бул китеп эскирип, кээ жерлери айрылып, кайра көчүрүп басуу муктаждыгы пайда болду дейт да. Ошондо 1000 жыл өткөндөн кийин, 17 кылым, 1000 жыл өткөндөн кийин. Эми ошондо карабайсыздарбы? Эмне деп атат? Зарыпбек хан, Акун казы, Шермат казы, Токтомат казы, Кудаяр казы, Алымкан казы, Токтомамбет казы, Токтобай казы сыяктуу 32 казыны чакыртып кеңеш кылат дейт. Бул китепти кайрадан көчүрүп басууну тапшырат дейт. Буга кете турган каржыны ким берет деген маселени казылар ортого койгондо Моңолбай мынтип айтыптыр. 90 000 туяк коюм бар, бүтүн иштеткиле деп. Ошол убакытта кыргыз элинде Моңолбайдай 45 бай бар экен. Китепте жазылып турат. Моңолбай, Токтомат, Кудаяр, Кудайшүкүр, Арзымат, Эминбай, Сартбай, Тоолок, Майтык жана башкалар деп. Аттарын айтып атат. Мезгилин айтып атат. Жогорку байлар Моңолбайдан тышкары 45 000 койду китеп үчүн арнап берген. Ар бири 1000 койдон. 1000 койдон. Ошондо 135 000 кой болуп атабы? 135 000 кой бүгүн орто $100 деп коелучу. Ошондо канча болуп атат? $135 000 сарптап атпайбы? Кыргыздар өзүнүн тарыхына дүйнөнү аяган эмес экенин көрүп турбайбызбы? Ооба. Азыр 135 000 койду кайсы иш-чарага биз багыттайбыз, жумшай алабыз. Демек кыргыз өзүнүн улуулугун далилдеп, байыркы тарыхыбызды келечек муундарга сактап калалык деген аракет менен дүйнө мүлкүн аябай, муну айтып атат, мындан ары окуп берейин. Малды бергенден кийин хан чогулуш кылып аксакалдарды кеңешке салса, дүйнө үстүндө 130 чоң уруу кыргыз бар экен дейт. Өтө кызык маалымат. Өтө пайдалуу. Бир эле жерде эмес, дүйнө үстүндө. Дүйнө жүзүндө тарап кеткен кыргыздар. Ошо маалыматы бар адамда. Демек алар байланышты үзбөй турганда, бул өтө жөн эле сүйлөм эмес. Дүйнө жүзүндө 130 чоң уруу кыргыз бар экен. Андан жыйып айтса 70 чоң уруу кыргыз бар экен деп атат. Бул өтө маанилүү. Ошол убакытта 7 хандык, 70 бийлик, 70 000 түтүн деп мүнөздөп атат. Ар бир уруунун бирден аксакалы болуп, 70 аксакал бар экен дейт. Эл башкарган, эл тагдырын чечкен 70 аксакал деп атат. Демек, бийликти кантип жүргүзгөн? Коомдук турмушта аксакалдардын орду кандай болгон? Эгерде ушундай ишке 70 аксакалды чакырып туруп аралаштырса, көрбөйсүздөрбү? Бийлик элге таянган. Элдин ичинде аксакалдарга таянган. Далилби? Далил. Ошолор кеңешип, ушул китепти жазып, көчүрүп чыгышка 70 аксакал 32 казыны жоопту кылып, буга Чын Темир деген баатырды башчы кылып, хан жарлыгын чыгарган деп атат. Ушул боюнча 6 жыл иштеп табылбай калган, жыртылып кеткендердин тарыхын, санжырасын топтоп, анан кийин кыргыз зар заман акыркы жолу 17 кылымда жазылган дейт. Берде маселе дагы бар. Чын Темир, Темир Чын. Чыңгыз хандын аты Темир Чынбы? Ооба. Темир Чын. Чын Темир кыргыздын атыбы? Кыргыздын аты. Кыргыздын баатырыбы? Кыргыздын баатыры. Бул эми мындай кошуп коелук. Эми кандай аракет менен, кандай максат менен ошол 633 жылдан баштап 17 кылымга чейин жаңы маалымат болду да. Анын баарын сүрүштүрүп, мурда табылбай калган жерлерин толуктап, кыргыздын санжырасын кошумчалап, биз үчүн кам көрүп, келечек муундар тегин билип жүрсүн, түбүн билип жүрсүн деп
мындай эмгекти жараткан. Кайсы элде табабыз биз? Мисалы Кирилл Мефодийди орустар айтып атат. Кайсы доор экенин билесиз да, э? 12-13 кылымдарда. Андан 6-7 кылым мурда кыргыз 2,5 миң жыл мурун жазылган китебин жаңырталып. Кой, мынау маалыматты толуктайлы. Биздин келечек урпактар өзүнүн түбүн, тегин, тарыхын билип жүрсүн деп кам көргөнү. Бул эмне деген маалымат? Эмне үчүн биз баалабайбыз муну? Эми бир эле бетти мен айттым азыр, бир эле бетти. Бул четке коюп туруп, азыр илимди айтайын. Илим эмне дейт? Мына ушунча 1000 жыл, 2,5 миң жыл биздин доордон мурун, 2000 жыл биздин доор, 4,5 миң жыл, 5 миң жыл деп коелу. Мына санжыр айтып турат да. Илим эмне деп айтат?